Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн сиздерге дагы бир оңой жана даамдуу салатты сунуштайм. Эгер кызык болсо, видеону аягына чейин көрүп, менен чогуу бирге болуңуздар. Бардык керектүү азыктарды туурап даярдап койгом. Эт менен бадыраңды гана бир аз чоңураак кесим, ал эми калемпир менен пиязды ичке кылып узундан туурасак болот. Ошондой эле көк чөптөрдөн кинза чөбү өзгөчө даам берет. Жана 2 тишче сарымсак менен 2 дана помидорду дагы туурап алабыз. Помидордун мен ортосундагы эттерин кесип алып таштадым. Эгер чери помидорлору болсо жөн гана 2ге бөлүп салаттын бетин кооздоп койсок болот. Сарымсакты болсо сүргүчтүн майда көзүнөн өткөрүп алабыз. Эми мен этти алдын ала бышырып муздаткычка салып койгондуктан эт дагы муздак жана башка азыктарды дагы бир аз жумшартып ысытып алсак, татымалдарыбыз дагы жакшы аралашат. Ошондуктан мен духовканын идишине салып жатам. Этти, калемпирди, пиязды, сарымсакты, ошондой эле бир аз кинза чөбүн жарымын салып, ал эми татымалдардан болсо туз, кара мурч жана кызыл бир аз ачуураак калемпир кошсок болот. Полукөрки перецтен үстүнө бир аз оливка майынан куябыз, 1-2 аш кашыктай жана 2 аш кашыктай соя соусун куюп 180 градуста 7-8 мүнөткө салып ысытып алабыз. Эми туздалган бадыраңдарды, туурап алган помидорду, ошондой эле ысык кезинде 2-3 аш кашыктай терияки соусунан куюп, салатыбызды жакшылап аралаштырабыз. Салатты аралаштыргандан кийин 15-20 мүнөттөй тыныктырып койсок, дагы даамына кирет. Андан кийин бере берсек болот. Мен алган азыктардан мына ушундай 2 чоң порция салат болду. Бетин кунжут менен себелеп койдум. Ошондой эле жаңгактын башка түрлөрүнөн дагы себелеп койсоңуздар болот. Эгер видео жаккан болсо, сөзсүз түрдө лайк басып коюуну унутпаңыздар. Ошондой эле каналыма катталып, досторуңуздар менен бөлүшүп, жана суроолор, сунуштар болсо комментарийге жазыңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.